Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев жогорку сотко караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебине барды. Жолугушууда аталган окуу жайдын иштөө шарттары жана көйгөйлөрү айтылды. Сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Анархан Базаралиева комплекстүү окуу программасынын алкагында жыл сайын судьялары, соттордун аппарат кызматкерлери, сот аткаруучулар менен сот приставдары үчүн семинарлар өткөрүлүп жаткандыгын маалымдады. Мындан тышкары мекеменин ишмердүүлүгү тууралуу кеңири маалымат берип, чечүүнү талап кылган маанилүү маселелерди белгиледи. Анда окуу жайга жаңы имараттын зарылдыгы же азыркыны толук оңдоп түзөө көйгөйү курч турганын белгиледи. Иш-чарада төрага Медербек Сатыев сот адилеттигинин жогорку мектебинин окутуучулары менен окуу процессин жана анын натыйжалуулугун жакшыртуу боюнча ар биринин сунушун укту. Как посещаемость, как? Хорошая, 100%. 100%? Уагында келип атышабы? Уагында келишиңиздер керек. Бул жерде сиздер чакыргандан кийин мамлекет ушунча өзүнүн чыгымын кылып аткандан кийин бул жерде билим деңгээлиңиздерди жогорулаттыңыздар. Макулбу? Тартип деген болуш керек. Андан соң төрага сот адилеттигинин жогорку мектебинин окуу процесси жана алардын иштөө шарттары менен таанышты. Мында ар бир кызматкер менен баарлашып, алардын аткарган иштери туурасында маалымат алып, бир катар тапшырмаларды берди. Положениени окудуңуз беле? Таныштыргансыз? Каждый билери соответствие келсин. Пособиялар менен отурам, сотторго окутуу пособия материалдар менен отурам. Ошолордун экспертизага жөнөтөбүз, сиздерге бир комплекстүү ошолор боюнча контроль. То есть материалдарды даярдап. Дайындап, ошого дайындап берем. Эмне милдетиңиз керек? Пособиялар менен иштешүү Аябай эле бири-бирин кайталаган нерселер көп болуп. Бир группада 20-25 киши. Ал 20-25 киши менен ар бир специалист иштеш керек да, занят этип, каттарды жөнөтүп. Это же все заранее же делается. Заранее делаем. Заранее, значит, можно же на дни разделить же. Баары заранее жазылат. Что-то бири-бирин кайталаган кызматкерлерибиз көп. А бир отделде да. Ну, изучить нагрузку. Бизде проблема жанагы залдарды оснащение боюнча эле, моноблоктор боюнча. Эки залды. Бул сиздин кабинетиңизге келет. Биринчи эле сизге мындай да, биздин атрибуттары бар да. Атрибуттар бар, мен түшүнүп атам. Сиз түшүнүңүзбү? Мондай турбаш керек биринчиден. Желек жашына туруш керек. Караңызчы. Şu Kırgız mamleketinin желеги. Шунда кабинетиңизде кантип калмабыз? Биз тендер объявить эткенбиз. Это же символика. Кыргызстандын символикасы эми. Туура кандай туруш керек? Мондай кеп турган туурабы же туура эмеспи? Вот ушулардан баштаңыз, өзүңүздөн барыңыз. Кабинеттен баштап, анан башка жагын талап дегенсиз. Макулбу? Иш-чарада Медербек Сатыев окуу процесстерине чыгымдалган каражаттарды үнөмдүү пайдалануу максатында онлайн окутууларды киргизүү зарылдыгын белгиледи. Баткенден чакырган биздин кызматкерге канча чыгым кетет? Дорога выходит 14 тысяч авиабилет. Если двухдневный семинар, мы ему выплачиваем 1800 сом плюс 14 тысяч. 15 800 Баткенскому кетет. Бир кызмат. Да. Гостиницасында төлөйсүңүз? Гостиница төлөйбүз по Канча потребности. кетет гостиницасы? 3800 сом – это один день, двухместный номер. 3 күндүк кетет. 3 күндүк. Вот на Баткенского 19 600 кетет. 15 месяц гостиницы. Эң 20 миң дейт. Көрдүңүзбү? Канча чыгым кетип атат? Бир группада канча адам чакырылды? Группа 25 человек. Ошондо 20 адамга канча болуп калат? 20 миңге төлөгөндө. 400 тысяч. Бир семинарга 400 миң кетет. Почему онлайн менен окутасың? Окутасыңарбы? Эмне мындай чыгым болуп атат? Айта кетсек, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектеби судьялардын, соттордун аппарат кызматкерлеринин жана сот департаментинин адистеринин билим деңгээлин жогорулатуу жана квалификациясын өркүндөтүү боюнча иш жүргүзөт.